Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, сиздерге комфорттуу унаа менен ортомчусуз чек арага күн сайын каттаган Айбек байкени сунуштайбыз. Бат жана стажы жогору айдоочу. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге да жардам берет. Эң башкысы инсаптуу арзан баада каттайт. Байланыш номери 8925 406 9991 8968 498 2154 Айбек. Дарыгерлер шашылгыла деп жатат. 22 жаштагы эки баланын энеси Элиза Абдумажит кызы жардамга муктаж. 23 жаштагы Элиза учурда оор акыбалда. Анын эки бөйрөгү тең иштебей, гемодиализ аппаратына туташтырылган. Кыздын апасы Салия Нуралиеванын айтымында Элизага тез арада операция жасалышы керек. Кызым кош бойлуу болгондуктан 9 сентябрь күнү анализ тапшырууга барганбыз. 10 сентябрь күнү кайра жандандыруу бөлүмүнө которулуп, 14 сентябрь күнү көз жарды. Операция оор өттүбү биз билген жокпуз. Саат 12-де операцияга кирип, саат 4-тө чыкты. Кызым ошону менен эле комага түшүп калды. Буга чейин оорунун эч кандай белгиси болгон эмес. Белги болсо биз каратмакпыз. Азыр кызымдын эки бөйрөгү тең кургап калды. Ага $40,000 керек экен. Кыргыз элим, сиздерден көптөн көп өтүнөм. Жардам бериңиздерчи. Дарыгерлер өтө тез кыймылдагыла деп жатат. Аргабыз калбай калды. Кызыма атасы донор болот. Ал бүгүн эле Москвадан келди. Эртеңден баштап анализдерди тапшырып баштайбыз. Кайдыгер эмес жарандардан Аллах ыраазычылык үчүн жардам сурайт элек. Кызымдын абалы күндөн күнгө оорлоп жатат. Учурда 120 000 сомдой чогулду деп көзүнө жаш алган Салия Нуралиева. Ошондой эле апасы кызы гемодиализ аппаратына туташканына 50 күн болгонун кошумчалады. Гемодиализ аппаратына туташканына 50 күн болду. Эми менчик клиникага которушту. Ошол жактан ала баштайт экен. Досторубуз, тааныштарыбыз жардам берип жатышат. Кызымдын акыбалы оор болгондуктан каражат көп кетет экен, деди ал. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер: Сбербанк 48 17 76 00 45 64 43 52. Эргешева П. эжеси. О деньги 996 508 13 28 29. Элиза. М-банк плюс 996 559 77 33 72. Салия. Оптима 41 69 58 53 57 84 00 80. Элиза. Пулак Супер Кежи. Президент Садыр Жапаров бир катар чет мамлекеттердин элчилери менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 4 ноябрда Кыргызстанда аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери менен жолугушту. Атап айтканда, Франция Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Франсуа Делаус, Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Габриэла Гелиль, Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасындагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Коультер жана Улуу Британиянын Кыргыз Республикасындагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Эн Херриган менен жолугушуу болду. Эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу окуялар, ошондой эле сөз эркиндигинин абалы жана өлкөдөгү коомдук саясий процесстер боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан ар дайым мыйзамдуулуктун принциптерине берилгендигин, адам укуктары менен эркиндиктери өлкөдөгү эң жогорку баалуулуктардын бири экенин баса белгиледи. Ошол эле учурда эркиндик жоопкерчилик эркиндикке алып барарын, канчалык эркиндик көп болсо, ошончолук жоопкерчилик арта турганын кошумчалады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров Кыргызстанда эч ким бузбай турган бирден бир талап учурдагы мыйзамдарды катуу жана так сактоо жана аткаруу экенин баса белгиледи. Өз кезегинде элчилер мамлекет башчысына жолугуп, тараптарды жана коомчулукту тынчсыздандырган бардык актуалдуу маселелерди кеңири талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдиришти. Бул кыргыз бийлигинин ачык диалог жүргүзүүгө даяр экендигинен кабар берет. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары Кыргызстан эл аралык уюмдардын рейтинги боюнча сөз эркиндиги жана демократия боюнча региондогу лидер бойдон калып жатканын белгилешти. Дипломатиялык корпустун өкүлдөрү кыргыз-тажик чек арасындагы окуяларга токтолуп,
эл аралык уюмдар жана журналисттер менен биргеликте Баткен облусундагы талкаланган социалдык жана инфраструктуралык объектилер менен жеринен таанышып, каргашалуу окуянын масштабына кейигендерин белгилешти. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров ар кандай коомдук топтор менен бардык маселелер боюнча активдүү диалогго даяр экенин баса белгиледи. Булак президент кежи. Путин мобилизация болгондордун санын өз ыктыяры менен келгендер көбөйттү. Украинадагы атайын операцияга катышуу үчүн мобилизация болгон россиялыктардын саны өз ыктыяры менен келген кармандардан улам 318 миңге жетти. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путин айтты. РИА Новости мамлекет башчы Москвада Муминин жана Пожарскийдин эстелигине гүлчамбар койгон салтанатта сүйлөгөндүгүн жазды. Биз 318 миңге жеттик. Мобилизация болгондор себеби өз ыктыяры менен келгендер көп. Алардын саны кыскарбай жатат деген Путин. Анын айтымына караганда 49 миң адам россиялык аскерлердин катарында өз милдетин өтөп жатса, калгандары даярдыктан өтүүдө. Бул өтө көп сандагы адамдар. Үй бүлөсү, атасы, энеси, жубайы, балдары калды. Албетте мамлекет аларды колдоо үчүн баарын жасап жатат деп белгилеген президент. 2022 жылдын 21 сентябрында Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялаган. РФтин коргоо министри Сергей Шойгунун айтымына караганда, ал бошотулган аймактарды Украина менен чектешкен бир нече миңдеген чакырымга созулган жерлерди көзөмөл кылып туруу үчүн керек болгон. Бүткүл россиялык куралдуу күчтөр резервдеги 300 миң адамды чакырууну пландаган. Кийинчерээк коргоо министрлиги запастагыларды чакыруу токтотулгандыгын, себеби зарыл болгон сан толгондугун билдирген. Булак Спутник кежи. Журналист Санрабия Сатыбалдиева эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдирди. Учурда жарандын ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды таратуу шылтоосу менен коркутуп, $10 миң акчаны опузалап талап кылуу фактысы боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Аталган фактынын негизинде ушул жылдын 3 ноябрында $2 миң өткөрүп берүү учурунда бир катар адамдар кырмалды. Министрликтин маалыматына караганда, алар 2016-2017 жылдардагы социалдык тармактарда жарыяланган аудио жазууларды шантаж кылуу жолу менен жогорку кеңештин депутаттарынан акча каражатын талап кылган. Кылмыштын негизги аткаруучусу болуп, Мер 24 KG маалымат порталынын башкы директору болуп саналат. Санрабия Сатыбалдиева Мер 24 сайтында иштейт. Булак Супер KG. Каяка түшөрү белгисиз. Жерге 21 тонна болгон ракетанын сыныгы түшөт. Бүгүн 4 ноябрда салмагы 21 тонна болгон кытайлык Long March 5B ракетасынын сыныктары жерге кулашы мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Ракета 31 октябрда асманга учурулган. Бирок бүгүн 4 ноябрда ракетанын 21 тонналык корпусу жерге кайтып келүүдө. Жана бул сыныкты көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Ракетанын сыныгы кайда кулап түшөрү азырынча белгисиз. Азырынча ракета орбитада айланып жатат. Жана анын жердин кайсыл аймагына кулап түшөрүн болжолдуу айтуу дагы мүмкүн эмес. Булак Супер KG.